Ушинтип караганда мен жаш балдардын жанына жатып калдым арасында. Кызым болсо тиякта жардам берип коюңарчы анам силерден. Маралжан Шейшенованын үйү өрттөнүп кеткен. Бир айдан ашык убакыттан бери мэрияга караштуу балдар үйүндө жашап жатат. Кызы сиңдисиникинде. Өзү көп жылдан бери Ленин заводунда иштейт. Бизди мээлер ушул жака алып келип коюшкан, мен жардам кылып. Анан эчтеке жоопсуз калдык. Эртерээк үйүбүздү биз жагынан чечип берип, үйлө кылса жакшы болот деп сурадабыз силерден. Казыр кызым дагы башка жакта. Жардам бериңерди суранабыз. Кызыңыз эмнеге бияка алып келе албайт? Бияктан корком, бияктан балдар жатаккада үй экен. Ана тем более эркектер менен чогуу бир эмеде жашайбыз. Башка эркектер менен корком өзүм, ошону чыдап келе албай койдум кызымды. Кызыңыз каякта азыр? Кызым сиңдим үйүндө, сиңдим болсо жеси алда 3 баласы бар. Бишкектин чок ортосундагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жаңы имаратынын бет маңдайындагы эски турак жай 15 ноябрда өрттөнүп кеткен. 3 кабаттуу үй толугу менен жараксыз абалга кептелген. Таңкы саат 5-те мына кладовка болчу, биздин банка, санка, личный оокаттар коюлган. Ошол жерден өрт башталыптыр. Эрте эшикке качып чыктык. Качып чыкканда дагы 3 киши айнектен секирди. Баягы шоковой состояние болуп, мен да мына ден соолукка байланыштуу чыга албайт болчумун. Кошунамдын кызы чуркап келип мени кийинтип эле алып чыгып кетти. Эшикке чыксак 6. Барар жери жок бир нече адамга мэрия балдар үйүнөн убактылуу башкалка берген. Ошондой эле 22 үй бүлөгө 50 000 сомдон көмөк көрсөтүлгөн. Мейли 50 000ден күн помощь бердик. Квартира таап жашай турбайсыңар деди. Эртеп квартира таап жашап атам. Эмки айдыкын төлөй албайм. Жолдошбек атанын тагдыры мындан да кейиштүү. Жашы 80ге таяп калды. Жалгыз бой, 3 баласынан ажырап калган. Эми мынтип караганда үйү да өрттөнүп, батирлеп калганына ичи ачышып турат. Омжу болуп калдык. Алдыда жаңы жылдын баары келатат. Үстүн президент сонун иштердин баарын жасап келатат. Ыраазы болуп эле атабыз. Эми бизге деле бир жардам берип койсо жакшы эле болот эле. Ага кишиге жетпей атат болуш керек бул. Эгер жетсе сөзсүз жардам кылмак. Кары картаңды чыштабайт болчу. 80 деген оңой жаш эмес эми. Мен ошо Садыр Нуркожоевичке өзүм деле бар приемна кирейин деп жүрөм. Жашоочулар Бишкектин чок ортосундагы жерди бийликке же курулуш компанияларына өткөрүп берүүгө даяр экенин айтышууда. Анын ордуна ыңгайлуу жерден үй берүүнү өтүнүп жатышат. Алар ипотекага үй алганга каражаттары жетпей турганын билдиришүүдө. Ушул жерде жалаң эле инвалиддер, барарга жери жоктор, карыгандар, күйөөсү жоктор, ушундайлар деле жашайбыз да. Бул бир комнатада эмне жыргаган киши жашамак беле. Анан аныбыз да күйүп кетип атпайбы? Анан эми айла жок сизге кайрылып атабыз. Башма баш кылып эле ушуну бир комнаталарга көп деле комната сурабайбыз. Кур дегенде ушуну заманбап тибинде эле салып берип койсо, ошого деле ыраазыбыз. Элчилап 4 комната, 5 комната дебейбиз. Бийлик бул үйдүн тагдыры эмне болору туурасында азырынча так маалымат бере элек.